Калбү Айдарова айылдагы ууз айымдарды топтоп алып, кызына сепке килем токутуп жатат. Куда сөйөктүн алдында уят болуп калбаш керек. Андыктан жиптин ичке ийрелишинин тарта анын дыкат согулушун өз көзөмөлүнө алган. Баткендиктердин салты боюнча кызга кызыл түстөгү түктүү келген бир жүл жана түгү жок арави килеми берилет. Ошентип бир бөлмө толук түрдө кызыл түстөгү буюм тайымдарга толуш керек. Мурда түндүктөн чыгарып байлар кыздарына килем берчү экен 9 кабат кылып. Ошондо 9 кабат салганда түндүктөн кыргыз үйдүн түндүгүнөн баш чыкчу экен. Биз дагы эми ошо ата эне салтыбызды улап, кыздарыбызга сеп беребиз, септе ушу килем кошуп беребиз да. Бизде гарнитур, мындай мебелдин ордуга мурда ушу килем салт болгон да. Бул аймакта мал чарбачылыгынан башка жумуш жок. Ишке жарамдуу жаштар чет өлкөгө жумуш издеп кетишкен. Айылда калгандары болсо килем согуу өнөрүн өздөштүрүп алышып, анын артынан үй бүлөсүн багып келишет. Атайын топ-топ болуп биригип да алышкан. Буйртманын негизинде түрдүү түстөгү килемдерди токуп сатыкка чыгарышат. Жок дегенде 10 миңге жакын эле киреше болуп калат. Бир айда ошо 6 миңге жакын иштейбиз да. Тез сокконубуз 10 күндө бүтүргөн килемибизди бир айда ушу 2,5-3 килемди бүтүрөбүз. 10 күндөн соккондо энди 3-өдү бүтүрөбүз. Энди бир айда көбүнчө 2 килем эле согулат. Кийин дагы согулат. Калган акыбыз жакшы. Кандай болсо тирилигибизге киреше да энди. Бир килемди даярдоо үчүн 20 ак, 20 кара койдун жүнү керектелет. Жүндү жууп, тазалап керектүү оранга келтирүү оңой иш эмес. Жергиликтүүлөр эс тарткандан эле бул жумушка аралашкандыктан алар үчүн көнүмүш адат. Бирок акыркы жылдары натуралдуу ак кара түстөгү килемдер модага айланды. Аз эмгек жумшалганы менен баасы салыштырмалуу кымбат. Бул эми бир адамды карытат го бул килем. Бул мисалы кагып тазаласа дагы эчтеке болбойт. Тырышып калбайт. Мында натуральный килемдер оңуп кетпейт, түлөп кетпейт. Сапаттуу болот да. Буга көптөр түшүнбөй анан ошо сен айткандай заводдогу килемге өтүп кетти го. Азыр менимче кайра эле бул килемдин кадырын билип жатышат го. Лейлекте килемди атайын станок менен токугандар дээрлик жокко эсе, баары колдо даярдалат. Аны жасоо өзүнчө бир түйшүк болсо, базарга барып өз баасында сатуу башка маселе. Мисалы 40 миң десек 35-30 дейт, ошондо чыгымыбыз жакшы акталбай калат. Шонун үчүн анан Бишкекке апарабыз. Туристтер келет, туристтерге сатабыз да айрыкча. Өзүбүздүн демелер ошо сеп калат да кыздардынга энди. Мисалы 10 та килем болсо, туристтер бир 8-ин алып келсе, 2-си айылга сатылат да. Айылга азыраак сатылып, туристтер алат да айрыкча килемдерди. Лейлектин Борбору Исфана шаарында гана килем сатуучу жай бар. Ага жетүү үчүн бул айылдын тургундары 100 чакырым жолду басып өтүүсү керек. Жумуштун ордугунан жаштар бул өнөрдү өздөштүрүүгө кызыктар эмес. Андыктан кыргыз элинин эзелки салтын сактап келе жаткан апалар, тиешелүү кызмат өкүлдөрү базар жана станок маселесин чечип берсе деген тилектерин айтышат. Кенжебүү Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, Шахрух Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары, Баткен облусунан.